Саламаттарбы? Саламат. Биздин ошондо 6-дейлиге кош келиңиздер. 3-спринтте биздемилге. Дем алыш күнү кандай өттү? Кандай эс алдыңар? Жакшы, рахмат. Жакшы эс алдык. Жакшы. Мен дагы бир аз эс алганга аракет кылдым, күйүп кетпеш үчүн. Опять же, эс алыш үчүн көбүрөөк мындай кыймыл керек, кыйпылдаш керек. Компьютерден алыстап, телефонду таштап, бирок марафон болгон телефон кээде болбой эле текшерип карап жооп бергенге дагы деп аттым. Ушул дем алыш күнүм кандай өттү? Суббота күнү балам футбол ойногон, футболго бардым. Футболун көрүп отурдум. Анан болбой эле Жаныбек убактысы бар экен, анан балдардын да убактысы бар экен контентчи боюнча. Анан ошолор менен контентчи медианын 4-5 проектисин талкууладык. Жаныбектен сурап, анын оюн угуп айтып берди. Кантип пайда болгон, кандай көйгөйлөр бар. Контентчи, Кажы Кожу, Рейки 5, кыргызча подкаст менен проект. Ошолор жөнүндө сүйлөштүк. Вот, анан воскресенье күнү болсо балдар менен элчи Токой, Жанасыл Токой бар. Ушул Токойдон сейилдеп жүрдүк. Басканына жакшы. Анан ал убакта дагы, ал убакта уже эч ким сөзгөн жок. Сейилдеп бүткөндөн кийин келип, кичине кээ бир жетишпеген проекттерге анча-мынчалар карап, треводочулар текшерүү дегендер өткөрүп, ашардын немеси аябай көбөйүп кетиптир. Текшерүү деген карточкалары, алардын баарын текшерип карап чыктым, страницаларын. Жакшы болуптур. Анан бир аз Instagramга кирип, сторис жазып, көп убакыт чыгып кеткен жок. Сторис жазып, отметка кылып текшерип көрдүк. Немени жакшы промо кылдык окшойт, кыргызча психологиянын постун. Тигизин көрдү, кандай күчүбүз бар. Көптөн бери жазып отурушкан, аз кирип азыраак лайклап атканда, анан биз бир Дарыгүл пост жазады, чогуу жазашты да. Анан ошол посту промо кылдык. Аябай көп адамдар бөлүштү, стористерде бөлүштү, отметка кылды. Ошол жакшы болду. Вот, анда теннис ойнодум. Биринчи команда менен уттум, экинчи команда уттурдум. Чарчап калдым теннис ойнодум. Вот, анан эмне кылдым? Ошондой иштер болду окшойт. Проекттер жөндөөлүп калганбаса, Кажы Кожунун процесстерин өткөндө жасап баштаганбыз. Ошол процесстерди Notion'га жазып баштадым акырындан. Командада улантат деп задание берип койдум, бүгүн бош болсо улантышат деп. Ал процессте дагы ошол бирөөдөн көрүп, ашардыкынан биркашар аябай көп изилдөөлөр жасаптыр, көп процесстер тартышыптыр, көп ресерчтер жасап, ошолордун баарын кылыптыр. Аябай жакшы, если мүмкүнчүлүк болсо, ошолорго кирип да көрсөңөр болот, алар баары ачык эле. Жакшы изилдөөлөр экен. Анан кээ бир проекттерге дагы ушундай процесстерди кошуп, өнүктүрүп баштайбыз. Анан посттордо чыгып атат, байкасаңар. Ошол Instagram командасы жолугуп башат менен немелерди кылып, календарь кылып, анан баарына требовать этип посттор жазып атышат. Биринчи ашар чыкмак, бирок кутуча чыгып калды. Айырмасы жок, бирок аябай сонун болуптур. Кутучанын немесин көрсөңөр керек. Instagramдагы посттор прям от души жазышыптыр, тексттер менен түшүнүктүү болуп. Анан ашардыкка да чыкты. Тоже орусча чыкты, бирок тоже ничего, потому что ашар көп язык болот, ал жакта ага жүрөт да. Анан чөйрө даярдап пост ишилип, Instagram аябай жылып атат, раз күздө эмелге. Команда күчтүү, команда чогулуп атат, күчтүү СММщиктер чогулуп атат. Если тимворкингди аябай неметип алсак, иштетип алсак, башаткан кийин чоң проекттерди алып, ошолордун Instagramдарын алып, ошол промолор жасап, чоң проекттердин немесин жасаганга акырында үйрөнүп жатат окшойбуз.
конечно, не без ошибок, бирок ошибка кылганда эле эч нерсе болбойт. Ошону менен как раз азыр силерде жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Келип реалдуу проекттерде иштеп, бирок ката кылгандан кийин деле прям эч кандай неме болбойт да. Последствия болбойт. Анткени биз баарын как оюн катары, как сабак немеси катары улантып атабыз. Биз ошентип башында айтпадык, биз күз демилге бул келечек долбоорунун алкагында деп баштаганбыз, что бизде как бы неме бар да, иммунитет бар, что биз ошибка кылабыз, анткени баарыбыз жаңы үйрөнүп атабыз да, бул эч нерсе эмес. Эгерде чоң проектте бизнеске келип каталат кылсаң, анда келип чын эле шеф или бирөө келип кыйкырып урушат да, эмне кылып атасың деп, или даже увольнениеге чейин алып барышы мүмкүн. Аябай чоң стресстерге алып барышы мүмкүн. Кээ бир неадекватный кишилер менен иштеп атканда ушундай нерселерге кабылып калышы мүмкүнсүң. Негативный стороналарга, анткени продакшндан чыгып атканда көрүнбөйт, артында кандай чоң иштер болуп атканынчы. Ал ошо артында болуп аткан иштердин ичинде, опять же, офлайн отурганда обычно көп стресстер болот да, иши мындай аябай бир немеселер чыгарып атканда адамдар катачылык келтирип, анткени тажрыйба жок, биринчи жолу жасап атышат көп нерселерди, ошондуктан ката кеткенде уруш жеш мүмкүнсүң да. Биздин реалийлерде, Кыргызстандын реалийлеринде. Бирок бизде жакшы, ошо стажировка өтүп атат, аталар кетип атат, бирок алар көрүп, фидбек алып, дагы үйрөнүп атабыз. Бул да болсо бизге плюс. Анан дагы кээ бир проекттер тоже как бы иштебей кетип атат, токтоп калып или башында жакшы иштеп бараткан токтоп калып, анан же болбосо кайра работниктер жоголуп кетип, анан работниктер кайра сураганда ооба жасап баштайбыз, кантип иштеп баштайбыз, анан кайра жок болуп кеткен болот. Опять же, көптөгөн причиналар бар ал үчүн. Көбүнчө ошол биздин өзүбүздүн үй бүлөбүздөгү кандайдыр бир өзүбүздүн ден соолугубузда кандайдыр бир кыйынчылыктар, ооруп калабыз, же балдарыбыз ооруп калат, же жумушубуз болуп калат. Анын үстүнө башка азыр күз демилгенин күзгө демекпин, келечектин неме тапшырмалары, код жазуу боюнча JavaScript, Summer Challenge ошондой иштер болуп атат, бирок биз башында сүйлөшүп атпадыкпы? Эң керектүү нерсе, эң силерге көрүнгөн нерсе бул ошол жумуштун натыйжасы, ошол жумуштун результаты депчи. Ошол результат керек. Результат жок болсо, кандай гана отмазка болбосун, ал иштебейт да. Ошол жерден көп адамдар реалдуу проекттерге чыкканда, реальный фриланска чыгып иштегенде ошол каталарды кетирип баштайт да. Мисалы, адамдар заказдарды алат, сүйлөшөт баары. Мен заказ алам, ошол сайт жасап берем или бир ишти жасап берем деп алат заказды, анан мынчасына чейин жасап берем деп жасап, убада кылып алат. Анан ошол убаданы аткарылбайт да. Опять же, жанагындай причиналар менен. Анан адам жоголуп кетет. Вообще связька чыкпай калат. Бизде көп проект бар, аралашып кетип көп билинбей атпайбы? Если мындай бир проект менен реалдуу иштесең, адамдар действительно даже башкалар акча төлөп берем, убадасын берип, документке кол коюп, бүт уже сүйлөшүп баштаганда деле адам жоголуп кетет да. Жасабай калыпчы. Допустим, ошол эле семейный причиналар же болбосо адам өзү эмоционалдык жактан күйүп кеткен болот, выгорание болуп, башка бир проблемалар болот, там особенно кыргыздарда бар тема. Мисалы, той тополоң болгондо тойго кетип калган болот, же болбосо кырсык болгондо, мисалы, той аштар, күз башталды, аш баштар башталат. Анан жанагындай тууган бирденке болуп калса, анан там өлгөнгө кетиш керек деп ушундай темалар болуп калат бизде. Анан ошонун айынан биз жумуштан мындай эле айтып коебуз да, типа, мен ушундай болуп калдым. Типа, даже айтпайбыз да. То есть проблема в том, что биз эчтеке деп заранее айтпайбыз. Заранее бирденке болсо, ушундай причина болду, мен иштебейм деп эч ким айтпайт да. Просто иштебей коет. Анан по факту бүткөндөн кийин айтат, типа, мен ушундай болуп калдым. Ошондуктан иштеген жокмун депчи. То есть мен деле ошентип иштечүмүн постоянно. Бирок бизнесте или ушундай проекттерде командалар менен иштеп атканда көп адамдар өзүнө убада алгандан кийин ал убаданы аткарганга аракет кылыш керек да. Кровь из носа, бирок аткарыш керек. Если аткарганга аракет кыла албаса, адам ошону заранее айтыш керек. Типа, мен жасабайм или мен жасай албайм, башка бирөө жасасын. Анткени менин ушундай иштер болуп атат срочно. Азыр мен кетип атам, жок болом, 5 күн жок болом, мени издебегиле депчи.
деп ошондуктан башка бирөөгө проектин өткөрүп бериш керек. Анан ошо башка бирөө ошол проектин жасап кетиш үчүн ошон үчүн бизге Notion'da документациялар керек да, ошон үчүн процесстер керек. Процесстер адамга көз каранды болбош керек да. То есть бир адам кетип калса, ооруп или бирден кылып калса, экинчи адам ошол процессти уланып кете бергендей процесстерде документациялар жасап жазаш керек да, жазып коюш керек. Мына мондай иштер кылат. Исходниктер биякта, логотиптердин исходниктери биякта, цветтери мындай деп баарын ошол жакта ыргытып коюш керек да, чтобы ошол нерселер компьютерде калып калбай, Notion'da или Google Drive'да бир жакта сакталып туруш керек да. Башка адам келип аны улантып кеткенче. Ошондой нерселерди дагы жумуш алып барууда үйрөнгөнгө аракет кылыш керек. Бул опять же бизде адам көп болгондуктан кээ бир адамдар жоголуп кеткенде сезилбейт да. Анткени бизде проекттер көп, адамдар көп, баары аралашып. Бирок эгерде силер бир проект менен иштеп атканда жоголуп кеткенде аябай көп негативный сыраны алып келет да. Ошо фриланста особенно иштин бүткөнүнүн бир чети бүтүш керек, натыйжа. Экинчи чети ошол кетип аткан процессте адам жоголбой, бүт постоянно связьда, коммуникацияда болуп туруш керек да. Онлайн болгондуктан көп жерде эч кимди контролдобойт. Негизи agile контролдоо жок. Agile просто сен daily катышып, немелерди иштеп турушуң керек. Көрсөтүп туруш керек, эмнелер кылып атасың. Бирок сени эч ким контролдойт. Канчада жумушка келдиң, канчада жумушка кеттиң депчи. Ошондуктан ошол моменттерде үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Опять же бизде пока что анын баары көп деле сезилбейт, контролдонбойт. Бирок как бы информация катары силерге бүгүнкү дейлиде айтып бердим. Обычно бизде акыркы дейлилерде адамдар азыраак катышып, уже сүйлөгөндөр да аз болуп калат. Убакыт бар экен да бизде. Вот, эми давайте силерге өтөлү. Сурооңор болсо, же болбосо дейли, как обычно дейли айтсак болот, эмне иш кылдыңар, ошол эле пятница күнү. Или демаш күнү истесеңер, ошол жөнүндө айтып берип, проекттериңер эмне болуп атат, ошол жөнүндө айтып сүйлөп баштайлы. Светлана, баштаңыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы агай, мен Устат командасынан Светлана. Биз мурунку жумада жана сиз берген тапшырма боюнча WordPress'те тексттерди ошо контенттерди өзгөрткөнгө аракет кылып, бирок жасай албай аттык. Бирок пятница күнү бир аз өзгөрүүлөр болду. Анан бир эле жана Тинатин омуруан өзгөрткөнүн көрдүк. Анан мен дагы отуруп алып бир күн кеңешке чыкпай отуруп, анан кичине үйрөнүп, анан командага да көрсөтүп берели деп суббота күнү Zoom кылдык. Аякта Тинатин экөөбүз билгендерибизди көрсөтүп бердик. Кичине жылыш болду. Бир аз контенттерди өзгөрттүк, бирок сүрөттөрүн өзгөртө албай койдук. Кечке отурдук чогуу Zoom'да. Анан дагы аякта бир 6-7 эле блок бар экен. Бизде болсо 17 блок бар. Ошолорду киргизели деп киргизе албай койдук. Анан иши ойноп аткандай эле болдук да. Анан сизден да жардам сурайлы деп бир чогуу Zoom кылып бизге дагы бир көрсөтүп берсеңиз жакшы болот эле деп сизден жардам сурайлы дедик. Андан кийин кечке отургандан кийин анан уже өзүбүзчө дагы аракеттерди көрө береличи деп тарадык. Ошол. WordPress шаблон боюнча айткандай эле мен баарына установка кылып бердим, тандашып коюп бердим. Бирок силердегидей проблема башкаларда да бар да. То есть алар дагы кантип шаблон алмаштырганды, кантип сүрөт алмаштырганды билбейт. Кээ бирлер наоборот сүрөт алмаштырганды билет, бирок башка нерселерин билбейт да. Анан эми одновременно баары көрсөтүп бер деп суранганда мен көрсөтүп бергенге жетишпейм, допустим, ар бир проектке монтип иштейт депчи. Ошондуктан, скорее всего, мен эгерде лайфка чыкканда, Zoom кылганда everyone деп дагы чакырсам болот. Мисалы, Устат күнү атабыз, каалагандар келип көргүлө депчи. Или бир проект жасап баштасак бошогондор. Скорее всего, бүгүн да бошобой калам, эртеңден баштап көбүрөөк бошоп баштайт болуш керек. Биринчи, экинчи, шаблон өзгөртүп атканда, силер шаблон койгондо ошол шаблондун блокторун сактап калып, ошого тексттерди жазуу деген тема эмес, ал жөн эле силерге как шаблон да. Аны силер полностью неметип, өчүрүп, өзүңөрдүн блокторуңарды кайра жаңы киргизсеңер болот. Ошону үйрөнүшүңөр керек, кантип жаңы блоктор киргизет, кандай блоктору бар, ошону изилдеп көрүшүңөр керек да. Эгерде суроо болсо, кантип билбейтем дегендечи, бизде Google деген бар. Google'га любой нерсени жазсаңар сурап, орусча.
кыргызча жок пока. Ушундай тема бар, типа WordPress, тема там Elementor, кантип блокторду киргизет, кантип өзгөртөт деп издеп көрсөңөр, YouTube'дан, Google'дан толтуруп документация бар да. То есть мен бүтүп отура бербей заказчикте. Именно ошентип издесеңер болот да. Немеде да ушундай болот. Силерге заказдар келгендечи, скорее всего, силерге келген заказ или силерге келген тапшырма, жумуштан болобу, интернеттен болобу, ар кайсы жактан болобу, скорее всего, силер ошону билбейсиңер да. Анткени адам баарын биле албайт. Ошону кантип батыраак үйрөнүп, кантип билиш деген теманы үйрөнүшүңөр керек да. Анан бизде чоң комьюнити бар азыр. Башкалар дагы ушул тапшырманы жасап атышат да. Ошондуктан силер өзүңөр менен өзүңөр, блин, болбой атат деп сурап көрсөңөр болот бири-бириңерденчи. Силер ушундай шаблон кылып атасыздар, буякта конкретный суроолор мененчи. Ол немеде сүрөттү кантип алмаштырат десеңер, точно могул биздин комьюнитиде бирөө точно билет да кантип алмаштырат. Силерге скриншот менен көрсөтүп берет. Монт алмаштырат, буякты бассаң депчи. Могул кнопканы бассаң сүрөт чыгат. Ошентип жазасыңар болот биринчи. Болбосо интернеттен сурасаңар болот, Telegram группалардан сурасаңар болот, WordPress деген группаларды издеп, ушундай үйрөнүп атабыз деп. Ушинтип, короче, импровизация кылып, чем больше силер телодвижение кылсаңар, тем больше силер ошону батыраак билгенге үйрөнөсүңөр да. Ошентип жана сурайт. Неме программированияда силер канча тил билесиңер деп бизде сурап атпайбы? Кеп канча тилде билишмес, кеп ошол моментте, ошол берилген задачаны чечүүдө силерге бир тапшырма келет жумуштан эле немеден. Ушундай биз клиент келди, ал клиент болсо ушундай WordPress установка кылып коюптур, анан ошол WordPress установка кылганга ушундай блокторду киргизиш керек болуп атат дегенде, силер ошол момент бат-баттан үйрөнүп, разбираться этип, ошого киргизгенди неме кылыш керек да, аракетин көрүш керек. Кандай неме болбосун, выход болбосун да, ошого бат азыр эле убакыт берилет да. Бир-эки жума берилбейт, бир ай берилбейт, эле барып курска окуп кел берилбейт да. Ошол заман кирип оңдогонду үйрөнүш керек. Ошону IT-ден үйрөнгөнгө ким биринчи үйрөнүп алса, ошол биринчи алдыга кетет. Калгандар болсо курска барып күтүп жүрөт да. Бул язык программирования жаңы болуп туруп үйрөнүш керек экен. Ошо биз анан эми зумдун аягында дагы Google'дан дагы карап көрөлү, анан дагы эле ишеп аракеттерди көрө берели деп тарадык. Ошо аракет кыла бергиле. Басып көргүлө. Эмне кнопканы көрсөңөр, баарын басып көргүлө да. Кечке баса берсеңер, точно бир жерди табасыңар кантип сүрөт алмаштырыш керек. Анткени ал жакта орусча жазылып турат эле, англисче жазылып турат. Понятно да. Если сүрөт алмашуу деген болсо, скорее всего, где-то бул upload бирдеңке сүрөт деген жери бар да. Анан биз ушул жума уже конкретно ошо шаблондор менен иштеп баштайбыз. Рахмат, устат. Уланталы. Жана бир учурашып сүйлөшүп аткан. Ким сүйлөп атты эле? Сүйлөйүн деп атты эле. Адамдар ошо. Элеге катышып сүйлөп чыгып кетип жумуштарыңарды жасай берсе болот. Аягында жеңгөтүп отурбай. Если сүйлөйүн десеңер. Жамал сүйлөйүн дейби? Суроолоруңарга жооп берип салдым. Сурайын деген суроолоруңарга. Жамал Самибаева, саламатсызбы? Саламатсызбы агай? Кандай иштер? Жакшы, кече Башат долбоорута ошо WordPress'ти бөлүп алганбыз мүчөлөрүнө. Ар бири азыр жумуштарын жасап жатат. Кече Нургүл эжекебиз, Бекишева Нургүл эжекебиз бизге бөлүнгөн бөлүктү жасадык. Калган кыздар дагы Мерим Жумаева, Диана Садырбек кызы ошолор дагы Элмира эже өздөрүнүн бөлүктөрүн жасашты. Бүгүнчө ошо бүтүрүп атабыз. Буюрса эми күздемиге өтөбүз, күздеминин шаблонуна. Аны да бөлүштүрүп жасап баштайбыз. Анан бизде азыр идея болуп атат. Бишкекте жашагандар, Башат командасынан Бишкекте жашагандар чогулуп, сүрөткө түшүп, ошо эмнеге киргизсекпи деген сайтка. Баягы сүрөттөрүн алмаштырганы. Ошо.
Ава сонун идея. Күздемелген шаблон коюп бердим. Экинчи шаблон тандаган шаблонгарды. Анан ошол шаблонго койгон контент керек. Анан опять же, если биз интернеттен алып коюп койсок, жанагындай иллюстрациялар болот, европейскийлер сүрөткө түшөт. Сүрөттөр болуп калат. Ошондуктан мындай реалдуу кыргыз адамдар башат болуп атканда кыргызча сүрөткө түшсө, аябай сонун болот контент. Что биз реалдуу контент менен иштейбиз, реалдуу адамдар иштейт депчи. Албетте чогулго өткөндө бирөө айтып аткан бир библиотека бар, ошол жактан чогулуп иштебейлиби деген сыяктуу. Ошол чогулуп, таанышып, чогуу иштеп, сүрөткө түшүп, азыр баардыгында мобилдик телефондар бар да ошо. Ар кандай немелерде, ситуацияларда чогуу иштеп, сүйлөшүп аткан, өлө сүйлөшүп аткан жериңерде түшүп, же өлө иштеп аткан жериңерде түшүп, ошентип жасаса болот. Жакшы. Жамал, сен еще рейкелебе иштесиң, Ооба, ал жакта КДдан жардамчы катары өткөм, анан Кыргыз Bridge Globalга дагы жардамчы катары КДдан жөнөтүлгөм. Хорошо. Кечээ ошо шаблондорду жөнөттүк го, Кыргыз Bridge Global бир шаблон жакты дедиңиз, ошону жасайбызбы шаблонун или башка да издеп көрөбүзбү? Ошону кое берели, мага жакты. Хорошо. Ошону коебуз. Хорошо, анда ошону коюп берейин бүгүн. Нурайды менен жасайбыз анда. Анан неме, кстати, мына башатта жакшы идея кылыптыр, ар бирөөлөр блоктор бөлүшүп алыпчы. Устат силер да башында текст жазып атканда блок кылып бөлүшүп алмадыңар эле? Ошол блоктор жасаса, ошол блокко WordPress шаблон жасасын деп эле койсолор, ар бирөө кайра жаза берет блоктурду. Опять же, бир страница эмес, силер жаңы страница ачып алып, пустой страница ачып алып, жаңы блокторду кошуп, үйрөнүп жаза берсеңер болот да. Мисалы, демонун немелерин демо катары коюп, өзүңөр болсо жаңы пустой страница ачып, жаңы блокторду коюп, блоктордун баары даярдалат. Ошентип кылсаңар тоже болот. Ооба. Биз баарыбыз чогуу эле жасап атканбыз да, бөлүп алыш керек окшойт деп ойлоп койдум да. Ушунда ар бирөө изденип баштайт да, мага задание берип. Желательно ошол бир конкретный задача берип, конкретный адамдын атын айтып, өткөрүп берсе, ошондо адамдар көбүрөөк аракет кылат да. Если общий эле айтса, типа баарыбыз жасайбыз десе, тигилер жасап коет деп. Ошондой эмес кылат. Тигилер жасап бүтүрүп коет деп кетип калабыз. Чогулта албайсың да баары. Аманталы. Кимдер сүйлөйт? Гүлира Калыкова. Кандай болду? Канча болду? Мүмкүнчүлүк жок азыр. Саламатсыздарбы? Болот. Болот. Кажыгужуда тайм-код жазылды, азыр текст жазылып атат. Анан шаблон мындай обложка үчүн көчө Жаныбек мырза, сиз дагы шрифттерди, цветтердин коддорун жибергенсиз. Ошолорду жасап атабыз, бүрсө варианттарын жиберебиз. Ошо мен азыр Кажыгужуда кылып аткан ишим ошол. Китепчиде болсо WordPress'те мен дагы аракет кылып көрүп атам, ар жак бир жагын басып алып көрүп атам. Азырынча ошондой эле жаңылыктар. Сонун рахмат. Кажыгужудан сонун идеялар келип, ошолорду азыр брендке аракет неме кылып атабыз, жасап атат. Сонун болот деп ойлойм. Кстати, подкастты или мен обычно 4-чү күндөрү чыгарам. Ошол 4-чү күндөргө чейин жасачу нерселерди бүтүрүп алып, 2-3-чү күндө бүтүрүп коюшубуз керек, чтобы 4-чү күндө сразу публикацияга чыгарганга. Немелерди да жасап алсак болот окшойт. Календарь кылып, башат календарь кылып, контент календарь кылып окшойт. Ошонтип жазып алсак болот окшойт. Кажыгужуга стористерибиз кайсыл күндөрү чыгат, подкасттарыбыз кайсыл күндө чыгат. Жасап даярдап алсак, жакшы чыгат. Жана Адинай. Саламатсызбы, саламатсыздарбы, саламатсызбы агай.
Могу үчүнчү спринтте мени шайлашкан негизи, анан кечирим сурайм, 2-3 күндөн бери ошо 4-5 күндөрү катыша албай калдым дейли неме жолугуучуларга. Гүлназчеге айткам, мен ордума катышып туруңуз деп. Анан кыздарды куттуктайм, биздеги иштеген кыргызча психология командасында Дарыгүл же Гүлназ желе жана башкаларга ошо биздин биринчи постубуз чыгыптыр. Инстаграмдан көрүп алып, прям аябай сүйүндүм да. Ошо анан биз WordPress боюнча негизи бошобой аткам, негизи ошо Көлдөн Бишкекке көчүп, анан аябай такыр бошой албай. Бирок оюмда прям долбоорду эстеп эле ошо шаршаңдап болуп аттым да. Анан биз командабыз менен негизи ошо WordPress боюнча пока иштеп, карап, үйрөнүп берели деп сүйлөшкөнбүз. Бүгүн ошо жолугушабыз дагы кечки маал. Дагы кандай пландар бар деп. Ошо жөнүндө айтып коеюн деп. Рахмат ооба. Үйрөнө бергиле, WordPress'ти чукулап бастап. Так, анан ошол WordPress боюнча бизде спринт ревью бар да. Ошол спринт ревьюга, скорее всего, WordPress'ти бүтүргөнгө эмес, хотя бы биринчи бетин өзүбүзчө жасагандай кылып көрсөткөнгө аракет кылыш керек. Чтобы спринт ревьюдан биз шаблон тандадык деп эле калып калбай, шаблонду биз биринчиден 4-күнгө чейин тандаганбыз. Калган күндөрү ошол контент жөнүндө иштеп атабыз. Бирок кыргызча психология дагы өзүнчө Инстаграмга иштеп аткан, ошолорду көрсөтүп айтып берсе болот. Анан ушул спринтте дагы ушул жума аябай аракет кылыш керек, что шаблонду бүтүрүп эмес, мындай жакшынакай кылып көрсөткөнгө даярдап. Хорошо. Уже аракет кылам да, мындан кийин ошо бошоп. Хорошо, сон. Рахмат. Ким сүйлөйт? Чөйрөдөгүлөр бүгүн жокко, Чөйрөдө жана кабыккан эже келип тексттерин баарын текшерип фидбектер берип аткан Телеграмдан. Чөйрөдөн өткөндө отуруп алып WordPress'ти шаблон колуп атып белек, анан форманы жасап, форма Google'га түшпөк эмес беле, түшпөй атпады. Ошону кечке отуруп аягында жасап, эми түшө баштады. Что чөйрө.comго кирип, убактыңа болсо, ким азыр желаниясы болсо, чөйрө.com андай эмес, clubhouse.kg/чөйрө деп кирсеңер, чөйрөнүн сайты ачылат. Эң ылдый жакка прокруткасаңар форма бар да. Ошол форманы толтуруп көрсөңөр да, кандай данныйлар кирет болду, кантип толтурат болду экен, түшүндүңөрбү, эмне данныйлар жибериш керек экен. Бир жолу толтуруп көрсөңөр, ошону как раз уже чөйрөнүн базасына кирип каласыңар. Анан жакында запуск кылабыз. Коноктор уже Жаныбекте айтып аткан 2 жумада бир жолугуп эле, бир айда бир жолугуп туралы деген, ошолордун баары чөйрө аркылуу жолугабыз. Анан ошол Discord'да даяр, бизде документациялар даяр, чөйрөнү запуска жетип, адамдар киргизип, акырындык менен ошол чөйрөгө өтөбүз. Если байкасаңар, Күздө Милгенин Discord'унда коммуникация уже аябай аз жүрүп калды. Анткени баары Telegram группалар өтүп чыгып кетишти. План ошондой болчу да. Ким жакшы иштесе или ким аракет кылса, ошолор Telegram группаларга чыгып кетет. Бирок Discord'дан өчүрүлбөйт. Өткөн жумада Жылдыз Академия деген келечек долбоорун тазалашты. Где-то 400 адам удаление болду окшойт, неактивный. Бизде дагы азыр биздин Discord'ко келген адамдар көп, ошо кээ бирлер уже неактивный болуп калышты, анткени алар какой-то бир өзүнүн причиналары менен чыгып кетишти. Чыгып эмес, иштери менен жүрөт да, пока келбейчи. Бир күнү келем депчи, бир күнү келишет, келгенде көрөт да. Ошондуктан жөн эле коммуникация бузулуп калбасын деп иштегендер менен өзүнчө Телеграмга чыгып кеттик. Телеграмда катуу немелер жүрүп атат, дискуссиялар. Мисалы, кажы-кужуда аябай көп сүйлөштүк, ошол эле убакта Кутуча постторун дертип аткан. Бир күндө 1000 сообщение жазышты окшойт Кутуча.
аябай көп коммуникация кылды. Ошол канчалык көп коммуникация болсо, ошончолук жакшы результат болот. Ошол үчүн кутуча аябай жакшы иштешет, результаттар көрсөтүшөт. Анткени алар аябай жакшы коммуникация кылат бири-биринечи. Аябай көп сүйлөшөт, кантип иштеш керек, кандай посттор жазыш керек, кандай фидбектер жазыш керек. Бүт баары менен бири-бири менен постоянно коммуникацияда болуп, бири-биринин каталарын көрүп, неметип туруп жасашат да. Баарын байкап жазышат да. Ошондуктан алардын посттору, немелери аябай жакшы болот. Результаттарычы. Ошондуктан көбүрөөк коммуникация кылганга аракет кылгыла, канчалык көп коммуникация сурушчулук результаттарыңар да жакшы болот дейсиз, бири-бирине жардам берип текшерип. Допустим, Instagram группасында аябай күчтүү профессионалдар болгону менен дагы коммуникация кээде храмать этип калат. Кутучанын эптеп, кечке бир күн кечке отуруп жасаган сторисине чыгып туруп баалдайт ортосунда бир килейген тех бирдеке деген эме коюлуп калышы керек. Опять же, эч нерсе эмес, бирок все равно кутучанын немелерине, работниктерине аябай бир аз неме болду, типа биз ушунчалык көп аракет кылып жасадык, биздин сториске да ушундай чыгып калды депчи. Ну, эч нерсе эмес бул, бирок главное аны деле кайра колдонсо болот. Өзүнө неме ачкандан кийин, Instagram ачкандан кийин колдонушат или там неме краудфандинг компания кылып атканда ошол постторду колдонушат. То есть бир жазып койсо, аны кайра колдонгонго дагы мүмкүнчүлүк болот. Ошол Эрим Аскарова дегендер жооп кеткен койчу да. Постоянно кирип айтып турчу эле мед жардам жөнүндө. Дагы кимдер бар? Микрофондар көбөйүп. Нургүл Бекишова келиптир. Саламатсызбы? Саламатсыз агай, баарыңыздарга кутман күн. Ошол Instagram боюнча кечээ биз башатта Zoom'да WordPress'те иштеп отуруп, Адилет Жумаев болуп сүйлөшүп калдык. Instagram боюнча ошол немелерди, постторду көрүп, сториздерди көрүпчү. Анан кийин Адилет айтып атпайбы? Ошол SMM каналына ким ошол Instagramга чыгарган адамдар менен мындай жолугушуп сүйлөшсөк жакшы болот эле. Ошолорго бир стилди тандап берип, бир шрифтти тандап берип, анан чыгарар алдында бир карап, катачылыктарын карап койсок жакшы болот эле. А то мындай разбросанный, анан разношерстный, мындай ар түрдүү болуп калып атат деп айтты да. Тиги Адилетчи. Анандай сүрөттөрдү да туура тандап берип, анан дизайнын да туура тандап берсем, мен мындай тандап бере алам. Мага просто ойлорун, эмне чыгарарын айтып койсо эле, мен мындай кылып берет элем деп айтып калды да Адилет дагынчы. Чтобы биздин Инстаграмыбыз именно биздин тематикага жарашыктуу болушу үчүнчү. Ошол. Ооба, Адилет жүрөт биздин Инстаграмда, биздин Телеграм группада чыйпылыктап, мага айтып койгула, мен дизайн жасап берем, даярмын, айткыла депчи. Анан деген мындай студияларда дагы ошол проблема, ошондой окшош проблема бар да. Негизи SMM'ге чыгарып, Instagramга чыгарып аткан, анан продакшнга чыгарып аткан адамдар менен дизайн жазып аткан, программисттер жазып аткан нерселер экөө бири-бири кошуп келбейт да обычночу. Экөө эки отдел бири-бири менен урушуп кете берет постоянночу. Программисттер айтат, силер совсем туура эмес жазып атасыңар, мындай дизайн ушундай болуш керек болсун десе, маркетологдор айтат, жок, силер билбейсиңер, бизге данныйлар керек деп туруп алар эптеп шубап монтип туруп анан чыгарып салышат. Дизайнерлер менен кеңешпей турупчу, анан орто жолдон мындай провальный компаниялар болуп калат да. Анан ошону айткандай эле, ошону туура жолго салыш үчүн коммуникация керек, көп коммуникация. И скорее всего Instagram немедеги отделде коммуникация бузулуп калды да, бузулган. Анткени ал жакта опять же баары профессионал эмес да, ошондуктан ошол коммуникация бузулуп атат да. Сележе өткөндө өзү чыгып баштады, мен жасайм. Анткени бизде Инстаграмга чыгарган адам жок болчу. Сележе волонтер болуп, мен жасап берем деп өзүнүн убактын коюп жасап берип атат, ошону үйрөнүп атат. Сележе өзү совсем жаңы үйрөнүп атат да. Анан башка бирөөгө биз өткөрүп берели десек, эч ким албайт. Анткени биздин убактыбыз жок деп, биринчи СММщиктер кетип калды да. Ошол проблема болуп атат, анан что поделать то.
Жок, биз деле ошентип сүйлөштүк. Адилетке айттык, биз деле алар менен ошо сиз айткандай коммуникацияны түзөйлү деп айттык да, коммуникацияны жакшыртайлы, Асель менен сүйлөшүп. Вообще-то Асель молодец да, ал өзү Инстаграмды билбей туруп, өзү алдыга чыкты да, мен жасап берем, мен кылам депчи, деп аны биз эске алдык. Анан тиги Адилетке да айтып атабыз, ошол Инстаграм, ошол СММ Телеграмына кошулуп, чыгарарда вот зум жолугушу кылып, бир обсуждение кылып, бир сыйра немеден өткөрүп, текшерүүдөн өткөрүп, анан чыгарсак жакшы болот. Ошо бир теманы тандап берип, дизайнын тандап берип, шрифттерди тандап берип, мындай туура бир келишимге келип, ошондой коммуникацияны өнүктүрүш туруш керек деп кечээ биз сүйлөштүк ошол тууралуучу. Сиздин айтканыңыз деле туура, аны биз дагы кечээ ошол эле чечимге келдик. Анан Адилет дагы неме болду. Анда ошол өзүм деле немени колума алып, Аселге дагы чыгарарыңызда келин көрөлү деп, могуларды айтып берип турайын деп, ал дагы неме ошол чечимге келди. Биз кечээ отуруп, ошол Инстаграм жөнүндө да сүйлөшүп, ошо сиз айткандай, сиздин оюңуздагыдай чечимге келдик, чечимге келе алдык да. Ошол. Сонун ошондой болсо эле жакшы. Как раз анда силер уже выход таап турсаңар, көрүп турсуңар ошибкаларды. Мен да көрүп аттым ошол ошибкаларды. Главное, жылып атсын дедим. Анткени даже ошондой коркунуч бар. Эгерде бир жасаган адамдын жумушун эметип салсак, не деп койчу эле? Жок, агай, биз критиковать эткен жөнү жокпуз. Биз жардамыңызды берели депчи. Жок, андай эмес, просто туура түшүндүрүп. Кээде да ушундай психологический моменттер бар. Обесценивание болуп кетсе, адам некомфортно болуп жасай албай калат да кээ бир иштердичи. Мисалы, кажы-кужуда да бир аз ушундай кээде болуп кетти окшойт, неме фидбек, биз адам жасап атканда фидбектер келип, жок, мындай болуш керек дегенде, кээде восприятие негизи бизде ушундай да, биз өзүбүздү жакшы түшүнбөйбүз, ошо башка өзүбүздүн оюбузду башка бир адамга түшүндүрүп берген еще тяжелее да. Анан ошол моменттерди эске алып, чокуу аракет кыла бериш керек. Силер айткандай жакшы кылып турсуңар. Адет дагы аябай молодец, келип башатка кажется неме тартып берди окшойт, логотип тартып берди окшойт. Ооба. Өз колуна алып, неметип атат, ошол моменттер кирсе, тоже көрүнөт да, ребрендинг кылып, мындай кылалы десе, тоже аябай жакшы позиция. Эң негизгиси ошол позицияны улантып, постоянствого өткөрүш керек, ар жумуштардычы. Анан качан гана постоянно ошол жеңип, өзүңдүн оюңду башка бөлөрү менен компромисс катары бир компромисс немелерди, жолдорду табып, жок меники эле чын дебей, башка бирөөлөрүнүкү да чын деп, ошол бир чындыкты ортого, или бирөө макул сеники да чын болсун деп, орто немени табып деп, ошол менен иштеп кете берсе, адам акырындан бир кандай бир оорчулуктарды жеңе баштайт да. Анан бир убакыттан кийин уже адамдар таанымал болуп баштайт. Ушундай оордуктар болгон, ушундай проблемалар болгон, ошону жеңгем депчи. Ошону анан как раз жана success story дейт да. Сенде бир оор нерсени жеңгенден кийин, ошол оордук нерсени жеңгенде башка бирөөгө айтып берсең, ошол сенин уникалдуу историяң болот да. Ошол бааланат жумушка кирип баратканда. Жумушка кирип баратканда сен кандай оор нерселерди кабыл алгансың, ошолорду кантип жеңгенсиң дегенди история катары айтып берсең болот да. Ушундай болчу деп туруп, анан мен өзгөрткөм деген. Ошол нерселер адамдарга жагат на самом деле. Так что ийгилик каалайм Инстаграмга, Адилетке. Жакшы кетип атат Инстаграм. В принципе, теория жакшы кетип атат, көп адамдар бөлүшүп атат, көрүп атат да. Что биз дагы ошол нерсени колдонсок болот. Ошон үчүн силер дагы көп аралашып, өзүңөрдүн историяңарды айтып бергенге аракет кылгыла да. Азыр көп стористер, көп Инстаграмдар, көп посттор слишком эле менин атыма байланып атат да, типа. Вот Азамат баштаган проект деп, аябай эле менин атыма байланат да. Тоже принцип анча жакшы эмес. Что мен эле жасап аткандай болбойн да. Ошон үчүн силер өзүңөрдүн жашооңордогу историяларда киргизгенге аракет кылгыла да. Өзүңөр жөнүндө дагы көп айтып бергенге аракет кылгыла. Кимсиңер, эмне кылып атасыңар, эмне иштериңер бар, өзүңөр историяңар кандай болчу,
ошол нерселерди биз дагы неметсек болот да, развивать этсек болот. Бул эки ситуация болот. С одной стороны, команда катары, личный бренд катары развивать этилесиңер. Өзүңөрдүн инстаграмыңарды личный инстаграмдан профессиональный инстаграмга айлантканга аракет кыл, или допустим жаңы инстаграм аккаунт ачып, ошол жака силер ким болгуңар келет деген немени жасап, ким болгуңар келет деген историяны жасап, ошол жака чыгарып башташыңар керек да. Анан азыркы жасап аткан иштерди да ошол жака чыгарып баштасаңар болот. Өзүңөрдүн атыңардан да. То есть силер команданын ичинде иштеп атпайсыздарбы? Анан жок, бул Азаматтын иши, мен анын долбоорун ала албайм эмес. Силер команда башында команда түзгүлө дегенде силер уже ичиндесиңер да. Ошонун ичинде өзүңөрдүн көз карашыңарды жазып баштасаңар болот. Биз ушул проект жасап атабыз, ушундай кылып атабыз, мен ушундай кылдым бүгүн, мен кечээ ушундай кылдым. Мына ол биздин промежуточный этаптар. Даже проект чыккандан кийин аны кантип жазып атканбыз, кандай сүйлөшүү болуп аткан немедеги чаттагы сүйлөшүүлөрдөн кызыктуу жанагындай цитаталарды, кызыктуу бүлкүлөрдү скриншот кылып чыгарып, немелерди чыгарып или кооздоп, посттор жасап, ошентип өзүңөрдүн страницаңарды аракет кылып жасай берсеңер, анан күздөн бирге бөлүшүп атканда азыр жалаң менторлорду отметка кылып атпайбы? Ошондо менторлорду эмес, силерди да отметка кылыш керек да, по идее. Инстаграм аккаунттар ушунчу билиш керек, ким кайсыл аккаунтта иштеп атат, кимдин кандай аккаунттары бар. Чтоб ошол жака киргенде силердин как профессиональный неме катары көрүнгөндөй кылыпчы. А то кээде киргенде силер кээде неме болуп калат эмес, жалаң личный сүрөттөр, личный немелер, неме жок да. А так мындай силер бир кызыктуу проект жазып атасыңар, кызыктуу немеге катышып атасыңар деген посттор, сүрөттөр, стористер болуп туруш керек силердин ата, что адамдар келип, ушундай экен деп фолловить этип и дальше развивать эткенчи. Ошентип бир сеть жасаш керек да. Биз барыбыздын биз биякта баарыбыз ойноп жүргөн жокпуз да. Биз бир нерсени үйрөнөлү, IT жөнүндө, IT-ге кирели и IT менен өнүгөлү деп атабыз. Анан ошону дагы киргизишиңер керек да, күнүмдүк немеңергечи. Үйрөнгөн нерсеңерди киргизип, чтобы өзүңөрдү дагы челлендж кылып, өзүңөрдүн дагы бир сайттарыңарды, страницаларыңарды жасап чыгарганга бар эле аракет кылыш керек да. Анткени күздөн бирге бүтөт, келечек бүтөт, баарыбыз тарап атканда силерде бир багаж болуп калыш керек да ужечи. Социаль өткөндө да жаныбек сурап атпады беле? Биякта отурган адамдардын социалдык капиталы барбы депчи. Ошол понятие да, силердин өзүңөр социалдык капиталыңар болуш керек, профессиональныйчы. Ошо, буну опять же үйрөтүш керек болчу, курстардан, анан опять же бизде видите, немелер жетишпейт, адамдар жетишпейт, биз эптеп код үйрөнө алабыз деп ошого жетишпей жүрөбүз. Бирок, мне кажется, башында дагы немелер болгон болуш керек, келечекте. Soft skills'тер. Soft skills'тердин да бир как раз бир жагы да продажа. Анан биз сатканга аракет кылабыз проекттерди, как продажаны үйрөнгөнгө аракет кылабыз тоже. Каухар эже келиптир, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен кечире кирип калдым. Айта бериңиз, кандай салдыңыз? Жакшы. Куран окутуп келдим. Айылга барып, жылдыкка барып келдим. Биздин чөйрөчүлөр жөнүндө бир аз маалымат беремби? Чөйрө айтып кетсер болот, бүгүн көрдүңүз, балдардын иштерин эмне кылып атыптыр? Ошо чөйрөдө баягы эме ноушунда гайд кылып атпадык белек, жаңылоо. Буюрса бүттү, аягына чыгыптыр. Мен ошо аягына чыкпай айылга кеткем. Аны жыйынтыктап атабыз. Андан тышкары ошол Discord'то дагы баягы ботторду которуп, каналдарды алар да уже туруктуу, баары иш аягына чыгыптыр ал жактан дагы. Ошол, анан азыр пост дайындап атабыз Instagramга. 3 пост деп, текст түрүндө видео, анан кийин бирөө аудио, сүрөттү. Ошону дайындап атышат, тапшырма берилип, бир тапшырмасын дайындап бердим мен. Ошол, анан бул жакка кириңиз деп башкалары бошобой калгандыктан мен кечирээк угуп азыр кирип калдым да. Чөйрө жөнүндө башында айта кеттим, башында да угатпаш керек, бул дагы кайталап коем. Өткөндө Google форманы сайтка которуп аткам да, WordPress-кечи. Анан ошол иштеп аткан, ошону иштеттим. Анан ошол жакта дагы текшерип көргүлө деп башкаларга айттым, башкалар болот, анткени пост жазып атсаңар, пост жаза берсеңер болот.
Бирок иштеди. Ошону эми сайтка дагы бир аз өзгөртүүлөр киргизип коем, запускка даярдап. Чөйрө кирер менен сразу регистрация кнопка болуп, сразу эле поп-ап модалга чыгып, ошондой жасап коем. Жакшы иштер бүтүп атыптыр. Өзүңүз күбө болдуңуз, ошо катышып атмаңыз да. Ошо жакшы кире албай калдым теги айылдан дагы. Гайд жөндөткөнү сүйлөшкөнбүз, жаңы процесстерди киргизсекпи деп анан. Гайдты да карап атам, аябай сонун болуп атат, аябай көп маалымат, кызыктуу, ичинде баары которулган, Discord жөнүндө маалыматтар сонун болуп атат. Колдонобуз буюрса. Чоң рахмат. Ошол мен алган маалыматым ушул болду азырынча. Сизге да рахмат. Рек жөнүндө сурооңуз барбы же суроо болсо, Рек 55 жөнүндө. Рек жөнүндө. Ошо Рек 55 жөнүндө ошо мен өтө терең түшүнө элек болчумун. Азыр Жаныбек мырза менен группадан байланышып да бир аз түшүнүк алдым. Анан ошону мен сурайын деген бул болуп атат да. Биз Рек 55 бар турбайбы? Анан биз өзүбүзчө кандай ошолордун астында ушул күздө эмилген ичинен чыккан эме Рек 55 сыяктуу топ болобузбу же ошол жака кошулабызбы? Же алар менен мындай кызматташабызбы? Кандай кылабыз? Ошол жагы мага эме болуп атат да. Күздө эмилген ичиндеги иштеп аткан долбоорлордун кээ бирлеринде командалар бар деп айтпадым беле? Как раз ошо Рек 55 командасы бар да. Биз просто ошо күздө эмилгеден ошолорго жардам бергенде үйрөнүп атканбыз да, кантип жардам беребиз. Анан алар келип сураганда биз жооп бере тургандай кылыпчы. Анан бирок Рек 55 кийинчерээк ачылып калбады бизгечи. Команда кийинчерээк топтолуп, ошондуктан бизде азыр командада жана биринчи, экинчи спринттерди кое берген болгондуктан бизде азыр түшүнүк жок, жооп берүүгө да мүмкүнчүлүк жок да. Эгерде чөйрөдөгүдөй башынан баштап көп иштерди алса, азыр Жаныбек сураганда биз сразу такылып жооп бермекпиз да, мындай иштер болуп атат, муну болуп атабыз депчи. Азыр болсо ал нерсе жок. Ошондуктан эмпатия деген, дизайн thinking деген эмнеси жакшы, что биз проект жөнүндө жакшы түшүнүп алмаппыз да. Эми ошону азыр кайра түшүнүк алыш керек. Рек 55 деген эмне, Жаныбек эмнени ойлоп атат. Ошондуктан жана дизайн thinkingдеги методдорду колдонсок болот, бриф кылып, чалып, звонок этип сүйлөшүп, сен эмне деп ойлоп атасың, эмне кылыш керек, каяка барыш керек депчи. Ошо тыгыз байланышыбы, ошо терең түшүнүк алыш үчүн. Анан азыр Жаныбек айтты, мындай кыла коелу деп. Ал болсо опять же глобально ойлонуп атат да. Мондай чоң стратегический иштер кыла коелу деп. Бизге жооп бере албайбызчы. Анан ошон үчүн айтып атам, давайте биринчи жөн эле Рек 55 жөнүндө түшүнүк алып туруп пост жазайлы. Биз ар команда пост жазып атпайбы күздө эмилге. Пост жазып туруп ошол Инстаграмгабы мисалы? Биздин Инстаграмга күздө эмилгегечи. Анан үйрөнөбүз, анткени биз алардын Инстаграмына чыгарып салсак, туура эмес цифрларды коюп, туура эмес немелер чыгарып салсак, аларды уже продакшнда түшүнбөй калат. Ошондуктан биздин Инстаграмга чыгарсак болот, алар жөнүндө да, Рек 55 жөнүндө ушундай проект бар, теге болду деп айтып берип, ошондо бизде түшүнүк пайда болот, эмне проект экен депчи. Андан кийин уже кийинки этапка өтүп баштасак болот. Жакшы, эми түшүнүктүү болду. Кыскасы Жаныбек мырзадан угуп үйрөнүп, анан өзүбүзчө бул жактын Инстаграмына постторду чыгарып, сурап билип, Телеграмдан эме кыла берет экенбиз да. Анан дагы Жаныбек идеяларын алып, анан кийинчерээк жана тасма фонд дегендерди биз ашарга чыгарабыз. Жаныбек тасма фондду Telegram группасына рекламировать этип коет да. То есть бул жакта да кээ бир моменттер бар, кандай жакшы кылсак болот. Анан мен айтып атам, пока давайте биринчи пост жазып алалы, анан реклама кылып баштайбыз. Или, допустим, биз ашар даяр болуп калса, через ашар чогултуп баштасак да бизге жакшы болот. Жакшы. Буюрса эми сурап билбегенибизди сурап билип, идеяларыбызды айтып, аракет кылып баштайбыз буюрса. Чоң рахмат. Рахмат. Айбек Шергазы кошулуптур бизге. Айбек, салам алейкум. Алейкум ассалам, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Тарых эмне болуп атат бизде? Тексттер жылып атабы? Котормолор. Ооба, бир видеонун текстин которгонбуз. Мен унутуп калыптмын бүгүн неме кылып жүктөйм деп. Бөлүк боюнча турат да азыр. Азыр бүгүн жүктөйм неме кылса. Жакшы. Узун текст болгон ошону. Айбек бизге немеге жардам берди. Гүлнира билбейт болуш керек. Азыр айтып кетейин.
Кажы Кужу подкасттын Махабат Садырбек сүйлөгөн сөзүн өз сөзү менен жазгандай кылып жазып берди. Жана көрдүңөр болуш керек, өткөндө мен бир дейлиде өз жашоом жөнүндө айтып бераткандым беле. Мындай болгон деп. Анан ошону Айбек угуп, анан кызыктуу болгон окшойт, баарын текст түрүндө жазып койдур, типа неме катары, как эссе катарбы, кандай болуп атат ушунда. Анан как раз бизге, или менде ошо ой бар болчу, Кажы Кужуга подкастка ушундай текст жазсамбы депчи. Во-первых, бул декодинг болот. Адам мисалы подкаст окугусу келбесе, жөн эле текст окуп коет. Опять же, бирок текстти мындай один в один котормо эмес, мындай жөн эле как неме катары, текст катары окуп коет, окупай эле, или жөн эле окуп туруп анан кийин укса болот. Анан ошону биз немисче которобуз, текстти. Анан ошол немисче которгон текстти кайра мен немисче үн коштоп окуп берем. Ошондо биздин кыргыздар жөнүндө, кыргыз адамы жөнүндө, ошол история жөнүндө немистер угат. Прикольно. То есть мындай Кажы Кужу уже интернационально болуп калат. Же англисче которуп, англисче үн коштосо болот, же башка тилде которуп коштосо болот. Ошол көп тилдүү подкаст болуп калат да ошондо. Ошо Айбек бизге текст жазып берди, бирок Айбек самый неудачный момент эле, самый неудачный подкастка келип калыптыр. Анткени Махабат эже аябай өзү угуп көрсөң, укукунда өзү текст жазат, өзү которот. Ошондуктан ал силерге пост керекпи деп сурады. Анан ооба биз текстти которуп койдук деп жиберип койдум. Анан ал адам немени көргөндө, тексттерди көргөндө баарын өзү жаза бергиси келет, анан ал кайра оңдоп чыгат окшойт баарын. Менин оюмча. Эже көрдү текстин. Көрдү, анан эми если мүмкүнчүлүк болсо, кийинки подкастта да ушуну жазып коюш керек. Анан башка бияктагылардын арасынан балким Каухар эжеге көрсөтөбүз, Акбел эжеге көрсөтөбүз, ушул текст жаздык. Бир карап берип коюңуз, грамматикалык, стилистикалык жагы кандай экен деп. Ошондо фидбек алып, ошону өзгөртүп, анан ошону колдонсок болот. Так жакшы аракет, чоң рахмат. Рахмат ага сизге да. Ишенип бергениңизге. Ошо так ким сүйлөйт? Подкаст окуум. Дейли бүтүп бартат. Сүйлөйм дегендер. Бизде азыр биякта мен көргөндөрдөн Жамбулатова, Кундуз Исакова, Жапара Алапаевалар жаңы окшойт бизде. Сүйлөйлүктөр. Кайырманбек, Нургүл, Кудайбергеновалар сүйлөйт, Айзада сүйлөчү, Гүлназ, Канышайым, Нураидалар сүйлөп жүрчү проекттерде. Күйүп калар, Нураида микрофон көзүп жүрүп койт. Саламатсызбы агай? Биз немеден келечек дижиталда неме кылдык. Жана бөлүп алганбыз, тоже Сайкал эже көргөзүп берген, ошолорду эмесин WordPress'тен бүтүрүп атабыз. Бөлүнгөндөрдүчү. Сизге. Анан кутучадан ошо бир пост даярдап, ошол баарыбызга эме кылып, аны текшерип ошентип. Анан ошол Кыргыз Бричте болсо, эми тандадык да, сизге жана мен жиберген Vision жакты дедиңизби? Эми ошону WordPress'тен жасап чыгалыбы? Агай? Ооба, ошого жасалган контенттерди киргизип көрсөк да. Бизде ар бирөөбүз уже ноуштан сайт жасап койгонбуз да, тексттеринчи. Ошол тексттерди эле эми ошо WordPress'ке киргизип коюш керек. Анан сүрөттөр менен кооздоп, фотосуптарды коюп, цветтерди коюп койсо уже болот. Ошо биз немени Кыргыз Бричте бир кечирээк баштап калбадыкпы? Жакында эле эмеге бардык го, келечектенчи. Ошого биз мындай биз менен жолугуу болот дедиңиз эле да, ошол качан болот эмегечи? Ошол болсо биз кеңири информацияларды киргизип салат элек да, немегечи, Notion'гачы. Биз ошону Ооба, ошол жагыда азыр неме айтабыз. Өткөндө сүйлөшкөм, заказчик менен макул болгон. Заказчик менен партнер менен.
Анан бул жума ошол жолукканга аракет кылабыз. Буюрса. Биз анда өзүбүз билгендерди киргизип тура берелиби, жана сайттан көргөндөрүбүздү эмелердичи ошолорду баштабай эле турабыз да ошо. Ооба, азыр силер сайттан көргөндө эле киргизе берсеңер болот. Пока что үйрөнүп. Все равно неметет да, көрүнөт да кайсы жерден өзгөртүш керек. Ошону киргизе бергиле, пока үйрөнүп, анан компоновка кылып кылабыз деген соң. Анан жолугуп дагы жакшыраак сүйлөшөбүз. Кайсы направленияда кетебиз. Жакшы. Макул, ошондо анда дагы иштей берели. WordPress боюнча көбүрөөк эме кыла берели да, изденипчи. Ооба, ошентип эле. Ошо так. Чоң рахмат. Так, окудум мен Канышаевдикин. В принципе, көбүнө деле ушундай болуш керек. Хорошо, анда биздин дейли бүттү. Силерге жакшы күн каалайм, жакшы жума каалайм. Буюрса эртеңден баштап көбүрөөк жолугуп, мындан проекттерди түртүп баштайбыз. Баарыңарга ийгилик. Рахмат сизге да ийгилик. Рахмат агайчым. Саламат болуңуз.